Жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжалары боюнча эң жогорку упайларды алган жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин атынан мактоо баракчалары тапшырылсын. Нургазиев Жайдар Садатбекович. Каракол шаарындагы Кусейин Карасаев атындагы Сапат лицейин аяктаган Жайдар Нургазиев жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку 232 упай алды. Эл менен иштеп коомдун өнүгүшүнө салым кошууну тилек кылган Жайдар Нургазиев чет өлкөдөн билим алууну максат кылган. Ал тилеги орундалып, тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Гонконгдогу университеттин коомдук илимдер факультетине өттү. Ал мындай ийгиликке жетүү үчүн убакытты туура бөлүштүрүп, тынымсыз аракеттенүү керек экенин айтат. Надо заниматься понемногу каждый день. Часа хватит в этот часу где-то. Билим боюнча ар кандай сынактарга катышуу үчүн эң башкысы коркпоо керек. Анан бир күндө көп эмес, 1-2 сааттан убакыт бөлүп көбүрөөк тесттерди жасоо керек. Ошондой эле китепти көп окугула деген кеңеш берет элем. Анткени китеп көп окуган адам жалпы республикалык тестирлөөнү оңой эле тапшырат. Себеби жалпы республикалык тестирлөө бул практика, теория эмес. Өзгөчө 10-11 класста окууга көп убакыт бөлүү керек. Канчалык даярдыкты эрте баштасаңар ошончолук жакшы. Математика, алгебра сабактарын өнүктүргүлө. Анткени логикаңар жакшы болсо, анда ЖРТны тапшыруу оңой жана ийгиликтүү болот. Анан сканворд менен кроссворд толтургула. Бул да аябай пайдалуу. Судоку деген оюнду ойногула деген кеңеш берет элем. Кушаешь, в голове думаешь, как его решить. Это очень помогает. Ал эми Бишкек шаарындагы номер 83 мектептин бүтүрүүчүсү Малика Турузбекова жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, 127 упай алды. Жогорку көрсөткүчтөгү упай алуу үчүн көпчүлүк бүтүрүүчүлөр сыяктуу эле Маликадагы кошумча сабактардан окуп, даярдык көргөн. Бирок даярдыкка карабастан төмөнкү упай алгандар көп болгонун айткан Малика Турузбекова негизинен логика керектигин кошумчалады. Өзүм катыштым. Основной сабактардан катышкам. Предметнийлерден катышкан жокмун. Предметин английский тилиндагам. Бирок бардыгы эле курска баргандардын баары эле өзү каалаган эми бала алган жок. Курска барасың, барбайсың, мааниси жок экен да. Логика керек экен да. Управление бизнесимге 6 саат тапшырайын дегем. Аяка деген проходной балл 110 керек. Анан өзүнүн университеттин өзүнүн экзаменин бериш керек. Ошонун экзаменин берип аткам. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай топтогон орто мектептер менен лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө президент Садыр Жапаров алтын сертификат тапшырып, мектепти ийгиликтүү бүтүшү менен куттуктады. Бүтүрүүчүлөргө ден соолук, ийгилик каалап, кандай гана кырдаал болбосун, адам бойдон калгыла деген кеңешин берди. Сиздердин артыкчылык сертификаттардын негизинде Кыргызстандагы каалаган мамлекеттик окуу жайына, каалаган адиске конкурстан тышкары окууга өтүүгө укугуңар бар. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын кыйла бөлүгү чет мамлекеттердин алдыңкы университеттерине өтүшөт. Бул ата мекендик билим берүү системасынын олуттуу потенциалын көрсөтүп турат. Ал сертификаттын ээлеринин саны 2019 жылы 54 болсо, 2021 жылы 58ге жетип, аймактардагы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан да мыктылар суурулуп чыккандыгын белгилөө абдан кубанычтуу. Өткөн жылы коронавирус пандемиясы бүтүндөй билим берүү системасына кедергисин тийгизгендигине карабастан бир топ ийгиликтер жаралды. Сиздер билим алууга эч нерсе тоскоолдук кыла албастыгын далилдеп өзүңөрдү көрсөтө алдыңыздар. Президент Садыр Жапаров 17 жылдын ичинде жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 700дөн ашуун бүтүрүүчү артыкчылык сертификатка ээ болгонун белгилеп, алтын сертификат ээлеринин саны жыл сайын өсүп, анын ичинде аймактардагы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан мыктылар суурулуп чыгып жаткандыгын кошумчалады. Өлкө башчы бүтүрүүчүлөрдүн кыйла бөлүгү чет мамлекеттердин алдыңкы университеттерине өткөнүн, бул өлкөнүн билим берүү системасынын олуттуу потенциалын көрсөтүп турарын белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы алган билимиңер топтогон тажрыбаңар ата мекен үчүн пайда алып келгендей болсун деген тилегин кошумчалады. Азыркы учурда жогорку инновациялык технологиялар заманында биздин коомчулук билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын жүзөгө ашуусуна кызыктар. Бүгүн коомчулук негизги ресурс болгон адам потенциалын түзүүгө жана өнүктүрүүгө активдүү инвестиция жумшап жатат. Себеби ааламдагы эң кымбат ресурс бул билим. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттүүлүктү камсыздоону, жакырчылыкты кыскартууну, заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууну камтыйт. Кайсы гана мамлекетте болбосун, өлкөнүн келечеги таланттуу жаштар, башкача айтканда сиздер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр сиздер болосуздар. Мен сиздер менен сыймыктанам жана ар бириңиздер сүйүктүү кесипке ээ болуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошооруңарга
бекем ишенемин. Эми абитуриенттер окуу жайга тапшырууга даярдык көрүшөт. Жогорку окуу жайдын бюджеттик орундарына өтөө балы 110 деп белгиленген. Босого балдан 25.284 абитуриент өттү. Ал эми келишимдин негизинде окуунун босого балы 105 деп белгиленип, андан 28.143 бүтүрүүчү ашты. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров белгилегендей, быйылдагы жогорку окуу жайларга тапшыруу өткөн жылдагыдай онлайн тартибинде өтүүдө. Быйылкы жылы кабыл алуу кампаниясын башталып атат. Ошолдуктан негизги биринчи ар бир абитуриент биздин мамлекеттеги бардык окуу жайларга, бардык асиктерге тапшыруу үчүн онлайн мындай аралыктан өтөт. Бардык абитуриенттер окууга тапшыруу үчүн 2020.edu.gov.kg деген сайт аркылуу өзлөрүнүн өздүк кабинети аркылуу жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын талондорун регистрация кыла алат. Жалпысынан өлкөдө 44.416 окуучу жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн. Алардын арасынан 58 бүтүрүүчү президенттин колунан алтын сертификат алды. Иш-чара коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу. Учурдагы кырдаалды эске алып, санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен мамлекеттик Аларча резиденциясында уюштурулган. Бардык катышуучулар алдын ала ПЦР тест тапшырышкан. Кошумчала кетсек, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында быйыл 5795 гранттык орун бөлүнөт. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, бюджеттик негизде окууга жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упайларды алган. Республикалык олимпиададан биринчи, экинчи орундарга ээ болгон жана эл аралык сынактардан сыйланган абитуриенттер өтө алат. Андан тышкары мамлекеттин эсебинен атайын квоталар менен жеңилдиктер бериле турчу бүтүрүүчүлөр окуса болот. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.